Өткен кылымдын 70-80 жылдарындагы кыргыз маданиятынын гүлдөп өсүү мезгили бүгүнкү көрсөтүүбүздүн баш каарманы менен түздөн түз байланышкан. Кылымды картып келип, СССРдин курамына кирүү менен, кыргыз эли нукура элдик маданиятты өнүктүрүү менен, жаңы жанр менен коштолгон филармония, драма театры, опера, балет искусствосун бутунан тургузуп, аны өнүктүрүү милдети турган. Мына ошондогу түйшүктүү милдетти аркалап, алдыга умтулган билимдүү жаштардын бири Күлүпа Кондучалова эле. Ар кишинин өзүнүн туулган жери бар. Мен ушул эле Чүй-Борунда, Аламүдүн районунда Карачагаш деген айыл болгон. Бар. Ошо Карачагашта төрөлгөнмүн. 1920 жылы документинде 15 июнь. Нагезекте элдин духу жаңы заманга келип, ошону кабыл алып, көңүлдөрү жай эмне десе ошого түшүнүп иштеп жүргөн кез. 28 жылы 1 класска деп ошо атам алып барды, ошол үйгө окуп калдык. Эми жерден бир партасы бар ошол кезекте 1-2 класс, анан 3-сү бар экен. Бир ошонун бөлүп бөлгөндө бир 11-12 бала отуруп, бир айча ошол жерде жүрдүм, жаңы барып. Ал эми ошо башталгыч мектепти бүткөндөн кийин шаарда ошо Фрунзеде педагогикалык техникум деген атактуу ошондой республика боюнча бир окуу жай бар экен. Мугалимдер даярдай турган. Директору Акматалиев деген киши болчу. Документим жетпей калып, ошону алып келгенден кийин анан алам дегенде болду окшойт, өтпөй калган экен деп анан кийин ошо атам эмесин чапан этегин карап артында туруп ыйлап жибердим мен. Ошондон да ушундай, ой, ыйлаба. Сенден бирдеңке чыгат окшойт. Алып келсең кагазыңды, алып келгенден кийин да анан атам кой кызым деп туруп, ошентип калган документин кийин жеткизип бердик. Ошо августтун аягында анан өткөн балдардын тизмеси чыгыптыр. Бар экенмин, аябай сүйүндүм. Биздин группадан ошол жылы бүткөн кыргыздар 29 экенбиз, ошо 29-ун бүтпөйдөн нарын айдаган. Барсак чынында эле мугалимдер жетишпейт экен. Уланак 7 жылдык мектебине мен завуч кылып жиберди. Мен менен бүткөн ошо 1 класста Табиев деген бар болчу, ал директор болду. 38 жылы август айынан баштап мугалимдикти баштаганмын. Кийинки жылы директор кылып коюшту. Ал директор болгондо 19 экенмин. Ошондо менин классымда окуган 2-3 менден улуу болчу. — 1939 жылы Москва шаарында Советтер Союзунун тарыхында биринчи жолу бүткүл союздук алдыңкы мугалимдерге сыйлык медалдар тапшырылат. Мана ошол сыйлангандардын арасында ошол алыскы тоолуу Куларнак айылынан келген чыканактай мугалим кыз Күлүпа Кондучалова да бар болчу. 40-жылы январда чыгылып алып келип Тяньшан обком комсомолунун пропаганда агитация боюнча секретарь кылып дайындашты. Мен ал жерге барбаймын. Мен өмүр бою мугалим болом деген, мугалим болуп иштеймин деп таза болбой койсом, эми ал кезекте жанагы обкомдун биринчи секретары Зайцев Сергей Иванович деген киши эле, ал жаш баланы сороткондой сооротуп, жок сен өстүрүшүбүз керек, бизге ушундай жетишпей атат, ошентип иштейсиң мындай андай деп үгүттөп, айтабыр ошентип обком комсомолго секретарь болгон. Ооба, жаңыланууга, илим-билимге, алдыңкы маданиятка умтулган мезгилге акылы зирек, жөндөмдүү, уюштургуч жаштарга өлкө муктаж болуп турган.
Mana oşondan başlap 40-njy ýylyň ýanwaryndan başlap ömrümde bundan şu bugünkü şey degende keyinki pensiýaga çykança partiýalyk hyzmat kötdüm. Улуу атамекендик согуш жылдары 1943 жылдан 45 жылына чейин Күлүпа Кондучалова партиянын чечими менен Советтер Союзунун Коммунисттик партиясынын Борбордук комитетинин алдындагы жогорку партиялык мектептен билим алып, бул билим анын келечектеги жетекчилик ишине аябагандай шык берип, бүтүп келгенден соң республикадагы жооптуу партиялык иштерди 1953 жылга чейин аткарып келди. 53 yılı, 58 yıl, 5 yıl işip Savnorkam dep koyuş. Anda Uşa Sovet Ministrliği Prezidentinin orunbasarı olup işledim. Anda Tışkı İşler Ministerstvosu bolup kalgan bizde. 58 yılı katu dayarlanıp жатқан біз. Кыргыз искусствосы менен адабияттын декадасы деп. Ошол убактарда жана мен Совноркомдо дебедим Совет министрде отурганда ошол бүт социалдык вопрос ошондой жанагы саясат маселелер бар менде болчу. 1958 жылы Маданият министерствосуна которушту ошол. Ал учурдун жооптуу талабы болуп, Кыргыз искусствосунун жана адабиятынын Москвадагы 10 күндүк декадасын татыктуу өткөзүү керек болуп, ойлонуп отурууга убакыт да жок эле. Оюмда да жок. Мындай агерде керек болсо шуну айтты. Оюмда эч качан болгон эмес. Мен ошол маданиятка министр болуп барам. Анан 22 жыл иштейм деп. Анан кийин алып барып ошо болгонума караганда үйрөгө чыгырып барып бекитип таштым. Анан иштеш керек да. Декада келип калды. Ар бир союздук республика өткөзүп атчу декаданы. Биздин декада ошо 58-жылы чоң өттү ийгилик менен. Ошо 1200 киши барды. Театрлардан опера театры, филармония, андан кийин кыргыз театры, орус театры, Токтогул операсын, анан кийин ошол кезекте аябай эмеге жетишип турган кези Бүүсара ошол катышкан Чолпон балеттин акыркы концерти. Политбюронун мүчөлөрү дагы Хрущев баш болуп четтен келген коноктор менен кошо келишкен. Анда жаңадан биздин чыңыбыздын аты чыгып, элге белгилүү болуп калган ошол анан эме Аалыкен баш болуп Чыңгыз анан кийин Түгөлбай, Сылыкбек ушундай кишилерибизди алып бардык. Она легендарный министр. И раньше же было управление по делам искусств при Совете министров. Кандай милдет турат көзүмө элестеттим. Эмнеден башташ керек? Кандай башташ керек? Кандай алып барыш керек? Ошондон эми аны азердеги специалисттер мыкты болсо, ошол мыкты специалисттерге жетиш керек да, ошол театрдын башка филармония коллективдеринин мындай деңгээлин жогорулатыш керек. Бүткүл союз боюнча ким каякта иштейт деген кишилер менен да сүйлөшүп. Личный теги Москвада да жолугуп ошолордун бир тобун алып келдим. Күлүпа Кондучаловна привлекала для развития киргизского искусства мировых деятелей, таких это композиторов московских, как Рауф Вергер, Власов, режиссеров Роман Тихомиров, Дмитрий Тихомиров. И, наконец, она ведь это привлекла к нам в республику для поднятия культуры. Это Игорь Александровича Моисеева. Игорь Александрович Моисеев, в общем-то, ведь не так-то просто его пригласить, но Күлүпа Кондучалова сумела его привлечь для работы с нашим балетным коллективом. Я и моя супруга, как педагог балета, мы приехали работать в Киргизию.
Вот. Познакомили нас в Министерстве культуры Советского Союза. Приехали мы сюда, и первый, так сказать, чиновник, у которого я был, это была Кулипа Кундучаловна. Жеке демилгеси менен канчалаган шыктуу жаштарды тобу менен Москва, Ленинград, Ташкент жана башка шаарларга жөнөтүп, кийинчерээк алар искусствонун ар тармагын бүтүрүп келип, улуттук маданиятыбызды көтөрүүдө чоң салымдарын кошушту. Мыкты даныйлар бар, мыкты көрсөткүчтөр ушундай таланттуу балдардан. Ата-энеси жибербей койгондо факторлор болду. Бул теги эркек баланын иши эмес, барсы кыздар барсын. Ошого чейин жетип ошо бирден таанадык да. Мына ушу алып тургай жөн эле бир кыргыздын баласы композитор болом дегендер аста. Ошонун арасынан жулунуп жүргөнүбүздү көрүп, эжекебиз ошону туура түшүнүп, сөзсүз ушу баланы жөнөткүнүң деп Мукаш Абдыраевичке айткан экен. Мынакей акыры биз дагы адам болдук. Мисалы үчүн мына Миңжылкы Фурцова бар азыр ошон үчүн. Өзү укту. Мына айтып, мен айтып жүргөн бала ушул. Ну да, обязательно пошли мы должны. Балетный, танцевальный. Бизде эмне үчүн основасы жакшы. Ошо келетат, ошол школаларны азыр карап калсак болот эле. Анан жүрүп отуруп, анан өзүбүзгө окуу жай берет экен. Кийин институт даярлап, аны уюштуруп ачыш деген өтө кыйын болду. Сабак берген специалисттерибиз да жетти. Аны да ачтык. Вообще, Кулипа Кундучаловна напоминает мне еще одного министра Советского Союза, Екатерину Алексеевну Фурцеву. Она пользовалась большим уважением в Москве, в частности, у Екатерины Алексеевны Фурцевой, потому что Фурцева относилась к Кулипа Кундучаловне очень положительно и с большим уважением. Вот они очень едины в каком-то своем стиле руководства. Может быть, это время такое советское было. Бул киши эми жетекчилердин ичинен өзү менен иштеген адамдарга, өзүнө кол астында кызмат кылып аткан мамлекет үчүн, эл үчүн деп иштеп жүргөн адамдарга жаңы идеяларды берип, улам бир жаңы тапшырмаларды ойлоп, салмактап көрүп, ушул элге таасири болот, ушул элдин турмушун оңойт, мамлекеттүүлүгүн күчөтөт дегендей кылып өзүнө милдеттеме алып алып, өзүнө бир идеяны алып алып, иштей бере турган адамдар бар да, өзүнө тынчы жок адамдар болот. Ушул тынчы жок жетекчи адамды мен Кулипа Кундучаловна деп билем да. Но при встречах с ней мне всегда удивляла ее спокойная рассудительность, мудрость принятия решений. Потому что в области театрального искусства, в искусстве, все актеры, как правило, либо великие, либо выдающиеся. И поэтому бывает им замечания делать, бывает безумно сложно. Вот. Не каждый, даже министр, решится на такую акцию. Кулипа Кундучаловна это могла сделать. Причем могла сделать настолько четко и убедительно, что либо это уже засверкавшая звезда театрального искусства, либо восходящая звезда, они, конечно, соглашались с ней. Өтө кыйын. Түрлүү кыялдары бар, түрлүү жүргөндөрү бар. Ошонун баарын ачылап, ошонун баарын жолго салып, ошон менен иштешип, ошонун баарын тең ордуна коюп. Терпеть, допустим, характер Нурдина Сарамбаевича Тугелова, терпеть характер Джумахматова, это тоже горячий человек. Терпеть, допустим, это каприз Малдабасанова. Бир ушундай бир кыйналып неметип отурсаң, же бир спектакль же болбосо, бир ырчы же болбосо, бир опера же болбосо, бир художник ушундайлар чыкканда, иштерин көргөндө жөн эле кубанасың. Ошондуктан булар менен иштеш өтө кызык. А потом она ведь что? Ведь на вид она очень строгая женщина, она ведь, а душа-то у нее очень добрая, понимаете? А сколько она сохранила творческих личностей, понимаете? В свое время, допустим, мы же, и меня сохранила. Мы же в молодости, в общем-то, и могли это не так положено вести, допустим. А другие, допустим, это, я помню, второй секретарь, это
Центрального комитета Гаврилова там за мои проступки. Он говорит, давайте вы гоните его в шею. И она говорит, нет. И она не только вот меня, и многих деятелей культуры, искусства, она сохранила, понимаете. Она определяла таланты людей. Она очень любила таланты людей и знала, и ценила наш талант, понимаете. Вот в этом, конечно, ее заслуга. Она сохранила. Когда приходила коллегия, и на коллегии приобретала особо бурные такие бешеные развороты в мнениях, то Кулипа Кандучаловна брала свои очки, протирала, у нее такой был платочек зеленый, и тогда все понимали, сейчас будет принято решение, и решение принималось. И могу сказать, что под ее руководством и она воспитала таких государственных деятелей в будущем, аппаратчиков, чиновников. И вот я вспоминаю такую сцену. Кадырбек Чедронов, исполнитель партии Манаса. И вот мы стоим за кулисами. Идет Кулипа Кандучаловна в окружении своих советников. Проходит она мимо, стоит Чедронов. И один из советников спрашивает, ну как, Чуки, волнуешься? Он говорит, волнуюсь. Он ему говорит, не надо волноваться. И Кулипа Кандучаловна вступает, сразу говорит, как это не надо волноваться? Это же премьера, надо волноваться. И тогда советник ему говорит, волнуйся, волнуйся. То есть, понимаете, такие вот жизненные... Она была живым человеком, реагирующим на каждую деталь. Она не профессионал, допустим, в музыке, не профессионал в хореографии, не профессионал в живописи и так далее. Но она четко определяла, вот когда новые произведения принимались, допустим, это музыкальное произведение, она четко определяла достоинства этой музыки и недостатки этой музыки. Театр искусствосы менен катар ал кездеги жаш кино ишмерлери келечекте кыргыз керемети деп дүйнөгө аты чыгып, сүрөт чеберлери менен катар акын жазуучуларыбыздын ийгиликтерине көп өлкөлөр күбө болуп, мына ошол жалпы маданиятыбыздагы жетишкендиктер биздин каармандын аты менен тыгыз байланышкан. Ошол советтик мезгилдеги ар 2 жылда өтүүчү бүткүл союздук Ала тоо жазы фестивале Кыргызстандын бардык аймагын камтып, чыныгы элдик искусство майрамына айланган эле. Мына ошондой союздук маанидеги чоң иш-чараны алып баруу канчалаган уюштуруучулук ийкемди талап кылган. Столица Киргизстана принимала у себя как самых дорогих гостей мастеров искусств братских республик России и Грузии, Украины, Белоруссии и Казахстана, посланцев города Ленина, талантливых дочерей и сыновей многих народов страны Советов. Ушул ала тоо жазын түздөн түз уюштуруп, элге жеткирген, ошо чет жактагы таланттуу адамдарды Кыргызстанга, Фрунзе шаарына алып келген, ошолордун таасирин жалпы Кыргызстандын ошо кезде өсүп келаткан муундарына оң таасир бериш боюнча Кулипа Кандучаловнанын жасаган иши ат көтөргүс иш да. Эң эле аз келгенде бир фестивалда 430 башындай. Анан баягы Кыргызстандын 50 жылдыгында ошо 800 киши келиптир. Азыр 28 киши келсе фестиваль деп кыйкырып өгүрүп атат. Бүткүл дүйнөгө чыккан Ирина Архипова дегенди. Анын тегерегиндеги адамдардын келишин мен ушу Кулипа Кандучаловнадан улам билем. Бул кишинин жасаган ишинде ошол эле Ала тоо жазында келген жана Эдуард Хилл баш болгон кыйын артисттер, ырчылар келип атышпадыбы? Один из великих действительно танцовщиков времени Махмуд Алисултанович Самбаев. И когда он приезжал к нам сюда, то, конечно, все старшее поколение говорили: Миша, наш Миша. Вот, встречали его. И помню концерт в нашем русском театре. И он, значит, вышел на авансцену и сказал, что, уважаемые зрители, в зале находится легендарная личность, министр культуры Киргизской ССР Кулипа Кандучаловна. Я прошу вас, уважаемая Кулипа Кандучаловна, выйти на сцену. И шикарным жестом расстелил свой плащ. И Кулипа Кандучаловна по лесенке поднялась наверх.
Он самые теплые слова говорил о ней, как о министре культуры. Kafkaz'dan Gruzin zaminçisini alып келбедим ошол эле. Бул өзү элди тарыялы. Анын келген эле бир жерде отуруп алган жок да. Аны мына орноштуруш керек барын. 800 келдиби? 100'ün ош кайдадым, 100'ün Тияншан, 100'ün көл. Анан өзүбүз дагы акырын баягы эмеге көрсөтө баштадым. Латвияга бардык. Ошо кандай өттү? Ошол жердегилер бизди өзү эле айтты жетекчиси. Ошо кыргыздар эми Монголиядан жогору десек силер такыр бизден деле жогору экенсиңер деп. Ошол кездердеги бул Кыргызстандын аймагындагы жанагы алыскы айылдардагы райондордогу жана маданият үйлөрүнүн ачылыштары, маданият үйлөрүнүн элди маданий жагынан тарбиялоо болгон кылган иштери, областтык борборлордогу жанагы элдик театрлардын ачылыштары, Алтыргай областтык театр эле эмесми, тетигиреки Алабукада илгери элдик театр деп чыккан. Тетиги Жумгала районунда элдик театр деп чыккан. Ана кезде аябай мындай орусча айтканда модалуу иш болуп калган, морки виа деп коер элек го, аваздык, аспаптык ансамбльдер деп. Ушулар абдан өстү. Ал эми ошол кезде мезгилдин талабы эле. Рухий маданиятка мына өзү көркөм чыгарма деген чоң ролу бар. 4-5 коллективи четке чыгып келди. Югославияга барып премия алып келди, Польшага барып премия алып келди, Венгрияга барып премия алып келди ошол коллективдерден. Неберелерим бар, чөйрөлөрүм бар. 5 небере, 8 чөйрө болду ошондой. Азыр дагы жакында неберем уулду болуп ошо сүйүнтүп отурат. Ошол. Азыр жакшы адамдарды, укмуштуудай чоң иш кылган же болбосо көрөгөчтүк менен алдын карай билген адамдар абдан эле аз калды арабызда. Бүгүнкү менталитет такыр башкача. Башка көз караш менен карайт. Көпчүлүгү баягы базар баасын айтат. Же болбосо ошо акчаны кеп кылат, банкты айтат. Бүгүнкү күнү могу адамдын ички дүйнөсүн айтып чыгып, ошону сактай билип, ошону тактай, таптай билген адамдар аз. Ушундай адамдардан Кыргызстандагы ар бир жаран өзүнүн ишинде болобу, жеке турмуш жашоосунда болобу, күндөлүк тиричилигинде болобу, ушу Гүлүп Аконду Чалындадан үлгү алышыбыз керек да. Элибиз менен, жерибиз менен сыймыктанабыз. Биздин жерибизде, Кыргыздын жеринде жер эч кимде жок. Ушуну жакшылап пайдаланып, жакшылап гүлдөтсө, мыкты эле болот. Бай эле болот элибиз. Ушунун мүмкүнчүлүгү бар. Ошо элибизге каалаган эми азыр ушу кыйынчылыкта эле жатабыз. Ошону жеңгенге ошо бирдиктүү, биримдик болуп, биримдик чынында болуп, туугандык эмес, ошо элдин өзү биригип, ушул жерибизди эч кимге корулбай, ушуну ээлеп жакшылап гүлдөтсөк, ошону бала бакыра деле чоңоет, элде чоңоет, элде көбөйөт. Илим, билим, маданият, адабият жагын таштабасак, эң чоң нерсе ушул. Кандай кыйынчылык болсо, болуптур эми оокаттын кыйынчылыгы кыйын болор, ал дагы ордуна толот. Бирок мындан ортосунан ажырым кетсе, аны толтуруш кыйын.